карыз алып умрага баруу кандай? Умра маселесинде. Сиздин адистигиңизче? Негизи умра ажылык бул исламдагы 5 фарздын бири бул ажылык. Ажылык болуп эсептелет. Ажылыкты Аллах Таала «Валиллахи алан-нас хиджул бейти ман истата илейхи сабила» деген. Аллах Таала ар бир адамга, мусулман адамга ажылык кылууну милдеттүү фарз кылган деген. Бирок Аллах Таала шарт кылган. Ман истата илейхи сабила деген. Ким барып келүүгө мүмкүнчүлүгү жетсе деген. Бул фарз болгон ажылыктын милдеттеринин ичинде 2 шарты бар. Демек биринчиси ар бир момун мусулман балагатка жеткен акыл эстүү, ден соолугу чың болуш керек. Экинчи шарты барып келгенге каражаты жетиш керек, мүмкүнчүлүк болуш керек деген. Ал каражат деген маселеси шарттаганда аятта кимдир бирөөдө анын карызы болсо, кимдир бирөөдө аласасы болсо, кимдир бирөөдө бересеси болсо, ошолордун бардыгын берип андан кийин ажылык фарз болот деген. Эгерде бир адамдын барып келүүгө мүмкүнчүлүгү бар, бирок карызы турса, карызын бериш керек. Себеби ал адамдын акысына туруктан дейт да. Мындай айтканда, ал ажылык эң акыркы фарз исламдагы. Исламда ошол ажылыкты кылып келүү үчүн мындай айтканда, ажылык бул адам өмүрүндө бир жолу фарз. Акырында ошо Аллахтын эң жер бетиндеги өзү тандаган, өзү каалаган ыйык ошол жерге барып, Аллах менен өзүнүн ортосундагы бир келишимди аткара турган ибадат деп кабыл алыш керек да. Фарз болгон ажылыкка Аллах Таала шарт кылган нерсенин биринчиси ден соолугу, экинчиси каражат болгон. Демек, умра маселесине келсек, умра бул фарз эмес. Умра бул жерде турбак. Умра бул кээ бир адамдар важип деген. Бирок көбүрөөк бул сүннөт. Сүннат Макка деп айтылган маселе да. Эми мындай логика менен ала турган маселе. Аллах Таала фарз кылган ажылыкка каражат шарт болгондон кийин, ал сүннөт амалда минбаб ауля дейт да, тим более алга өзүнүн каражаты жеткен адам, өзүнүн каражаты мүмкүнчүлүгү бар адам барып келиш керек. Бул ажылык да, умрадагы бул ибадат. Бул жөн гана бир саякат, жөн эле бир адамдар алып барып көрүп келип эл катары бир кылып келе турган нерсе эмес.